Орусиянын Иркутск шаарынын жанында Ан-12 учагы кырсыкка учурады. Бул тууралуу Сибирдин авиациялык куткаруу борбору билдирди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, бортто 7 киши болгон. ТАСС агенттигинин чукул кызматтагы булагы учак Якутскиден Иркутск шаарына баратканда радарлардан жоголгонун, аэропортко жакын жердеги Пивовариха айылы жакка кулаганын айтып берди. Беларустун Гродно авиакомпаниясына таандык Ан-12 учагы жүк ташып бараткан. Росавиация билдиргендей, учак Чукотск автономдуу облусуна азык-түлүк, башка товарларды жеткирип, базага кайтып келе жатканда кырсыкка учураган. Жергиликтүү райондун башчысы бортто 2 учкуч жана жүк бар болгонун маалымдады. Кийин өзгөчө Кырдаалдар мекемесинин өкүлү Ан-12 кулаган жерде 5 кишинин сөөгү табылганын РИА Новости агенттигине кабарлаган. Булак Азаттык. Орусиянын Тver облусунда 11 жана 13 жаштагы 2 өспүрүм от менен ойноп жатып, кокусунан үйдү өрттөп алышты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, 2 өспүрүм көчөдө ойноп жүрүп, аэрозол банкасын алып келип өрттөп, жыгач үйгө ыргытышкан. Жыйынтыгында жыгач үй өтө тездик менен өрттөнүп, бир нече мүнөттүн ичинде имарат толугу менен күйүп кеткен. Өрт өчүрүлгөндөн кийин үйдүн 2 кабатынан 2 эркек жана 1 аялдын жансыз денеси табылган. Ал эми от менен ойногон мектеп окуучулары кийинчерээк табылган. Алар имаратты кокусунан өрттөп алышканын тастыкташкан. Орусиянын тергөө комитети адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Булак Супер KG. Казакстандын Мангистау облусундагы жашоочулардын бири жубайы менен ажырашкан соң ага берген калымды кайтарып берсин деген арыз менен сотко кайрылды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Мангистау облустук сотунун басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, арыз ээси жубайына жана анын туугандарына каршы жазган арызында калымга берген 800 000 тенге, башкача айтканда $1870, бриллиант жана алтын жасалгалар, 2 килем жана $1,615,000 тенге, башкача айтканда $3,750 өлчөмүндөгү каражатты кайтарып берүүлөрүн талап кылган. Бирок ал жубайы тараптан кандайдыр бир материалдык зыян тартканын же ортодо макулдашылган милдеттенмелер бар экендигин далилдеген эмес. Ал эми облустук сот доогердин арызын канааттандыруудан баш тартканы кабарланды. Үйлөнүү учурунда жубайлардын ата-энелери салтка ылайык ар кандай жөрөлгөлөрдү жасашат. Бирок бири-бирине ыктыярдуу түрдө берилген нерселерди кайтарып алуу сыяктуу иштер өлкө мыйзамдары менен жөнгө салынбайт деп билдиришкен облустук соттун өкүлдөрү. Доогер апелляциялык арыз жазып, ишти кайра кароону жана күбөлөрдү чакырып суракка алууну суранган. Анткени менен сот арызды кайрадан канааттандыруусуз калтырып, чечим өзгөрүүсүз калаарын билдиргени айтылат маалыматта. Булак Супер KG.